Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы туугандар? Кезектеги сатыла турган үй газы менен. Туугандар, ушундай болгон үй экен. Үй болсо 83 квадратный метр, участогу 50 соток экен. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Районный центр Кесова гарага болгону 7 километр экен. Туугандар, жүрүңүздөр, анда эмесе барып үйдү жакындан көрөлү. Так, бул жакта огородо ошо 50 соток огородо. Үйдү бир сыйра ремонт кыла турган жерлери бар туугандар. Эң негизгиси газ бар. Жүрүңүздөр. Туугандар, көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы? Нур-Султан газы бар үйлөрдү тапчы деп. Мына, пожалуйста, газы менен газ бар экен туугандар деревняда. Айнек пластиковый огородто жүрүңүздөр. Огороддон баштайлы. Огород ушунан нары огород экен. Нар жагы поля экен туугандар. Жүрүңүздөр. Так, бул жакта сарай бар экен туугандар. Сарайын деле кирип көргөзөбүз азыр. Сарайга где-то бир 30 эмес, жалган айтпайын. Сарайына где-то бир 15 мал баткыдай туугандар. Жүрүңүздөр. Мол жакта бул жак огород экен. Тетигинде көрдүңүздөрбү? Бул жакта бир сарай экен. Мол жакта экинчи сарайы туугандар. Тетигинде банясы экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жүрүңүздөр. Жакындан барып көргөзөйүн. Мына заборлор бүт мондай болуп тосулуп тур. Бул жагы деле, нар жагы деле. Так, огород болсо 50 соток огородо тетигинде көрдүңүздөрбү? Эме турат го дарактар. Ошол жакка чейин экен. Анан нар жагы поле экен туугандар. Каалашынча малды кылып, малды бага берет экенсиздер. Мо банясы. Бул жакта банясы бар экен ушундай. Мына нар жак бүт поле туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул жак болсо огород экен. Туугандар, мына болсо банясы экен. Көрдүңүздөрбү? Тетигинде сарайы, үйдүн сарайы. Мол жак огород, көрдүңүздөрбү? 50 соток огород, нар жагы көрдүңүздөрбү? Поле экен туугандар. Каалашынча малды жайып айдай берет экенсиздер. Мына, ушундай болгон вариант экен туугандар. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыйра көргөзүп чыгайын, анан чыгып үйдүн сыртыны чогуу көрөлү туугандар. Кана бисмилла деп. Туугандар, эми көптөн бери адам жашабайт экен үйдө. Ошондуктан бардак туугандар, келип бир сыра жыйнаш керек. Так, кана бисмилла деп киргенде туугандар, мол жакта тераскасы бар экен, летний верендасы деп коет. Так, ушул жактан баштайлы. Летний веренда туугандар. Көрдүңүздөр. Ремонт кыла турган жерлери бар. Так, киргенде бул жакта мондай болгон кухня экен туугандар. Бул жагы кухня экен. Көрдүңүздөрбү? Газ бар экен туугандар. Эң негизгиси газ, газовый котел, бүт үйлү отоплениясы бар экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Полностью отопление болуп чыгыптыр. Так, жүрүңүздөр. Бул жагынан баштайлы. Бул жакта жата турган бөлмөсү. Бул жакта зал экен да туугандар. Зал экен бул жакта. Мондай болгон кеңири зал экен. Айнектер, пластиковый айнек, бүт отопление, көрдүңүздөрбү? Газовый отопление болгондо дагы мондай болгон аква айнектер, пластиковый. Монту ачылат экен. Москитный сеткаларга чейин көрдүңүздөрбү? Бүт сонун. Так. Бул жак зал болуп калды. Так, нар жакта жата турган бөлмөсү бар экен туугандар. Эми көрдүңүздөрбү? Бир сыйра мо обойлорду башкарттан обойлорду алмаштырып койсо, сонун үй болуп калат туугандар. Көптөн бери адам жашабаса ушундай экен да. Кароосуз калган. Так, бул жакта спальный бөлмөсү, спальный комнатасы туугандар. Бул жакта деле эки айнеги менен. Так, мондай болгон үй экен туугандар. Комната. Спальный комната. Бу китепти караңыздар туугандар. Китептер бүт. Буларды таштай турган ташташ керек. Анан бойлорду бир сыра алмаштырып койсо, сонун үй болуп калат. Анан эң негизгиси туугандар, бул эме экен.
мансардный типте. Мансардный тип. Нар жақтан екінші этажға шығып кетет екен. Бұл жақтан сарайға шығып кетет екен туғандар. Сарайын деле көргөзүп чыган, ичинен деле кирсе болот экен сарайга, нар жактан сырттан кирип келсе деле болот экен. Сарай жанагы көргөзүп чыккан сарайым туғандар. Так, жүрүңүздөр, могул жакты экинчи этажга чыга турган жерин көргөзөйүн. Бул жактан мансардтан экинчи этажга чыгып кетет экен туғандар. Көрүңүздөр, кана бисмилля деп чыгалычы экинчи этажга. Экинчи этаж бул жак мансардный тип болуп калат, мансард болуп калат. Бул жакты деле монтип бөлүп коюп туруп, бөлүп комната кылып койсо, бул жакта балдар жата турган бөлмө кылып койсо болот. Детский комнаталарды кылып койсо болгудай туғандар. Эмне арзан десеңиздер, Россияда такта арзан туғандар. Такта менен сонун кылып перегородкасын кылып туруп, гипсокартон менен жаап койсо сонун болуп калат. Так, жүрүңүздөр, үйдүн сыртын дагы бир сыйра көргөзүп чыгайын туғандар. Кана, жүрүңүздөр. Бисмилля. Мына туғандар ушундай үйдүн сырты экен. Мол жакта кошуналарды көрдүңүздөр, сонун кылып жакшына условия кылып алып турлар өздөргө. Так, муну деле бир сыйра карап койсо, жакшына үй болуп калат. Фундамент жакшы экен туғандар, үй жакшына, зыңк. Мол деле ушундай үй көрдүңүздөр. Кутта ушундай үй болгону сыртыны ушинтип жасап койгон. Пластик менен болгону обшивка кылып койгон ушинтип. Ушундай көрүнүш. Мына ушундай болгон вариант экен туғандар. Так, мектеп, бала бакча, детский сад боюнча районный центрге 7 километр экен. Районный центрге ушул жерден бекер автобус келип, алып барып, окутуп, кайра алып келет экен туғандар. Так, поликлиника бар, магазинде айтып кеттим, магазин бар. Ушундай вариант туғандар, караштырып көрөсүздөр. Үйдүн баасы боюнча, үйдүн баасы 550 000 рубль, долларга где-то 5,5 мың доллар болуп калат. Телефон номерди экран астыга калтыра кетебиз, чалып байланыша бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллоху ва баракатуху.